Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле кут берүүсү же улуу чындык кызматыңыздарда ошо кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, адамзаттын тагдыры мойнуна алган, көктөн Кудай тараптан буйрулган инсан, чыныгы инсан Арыстанбек Абдылдаев кызматыңыздарда. Бул эфирлер YouTube'да Арыстаналай кут дегенде, Арыстанбек Абдылдаев Facebook'та түз эфири жүрүп атат. Эң биринчи эмнеден башташ керек дегиле жашоо же ушул эфир убагында мына ар бир доордун өзүнүн улуу илими бар. Алтын доор деп айтылып атпайбы? Ар доордун улуу илими бар. Себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз чексиз өсүүдө. Бул жаңы доордо касиет, энергия күчүнө кирет. Адамга эркин өсүү буйрулат. Бурулуш болот, доор алмашат. Адам ааламдык түшүнүккө жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ошондуктан Кудай кыргыз элинин жан дүйнөсү ак, карапайым, касиеттүү болгондуктан Кудай 21-кылымда же жаңы доордун илимин кыргыз элине берди. Бул ачык эле жашоодо. Ооба, ар бир адам аалам менен байланышаарын байкадыңбы деп берилет өлүм суроосунда, ажал келгенде. Анысы кандай? Ар бир адам түшкө маани бериш керек. Түш ошол аталардын, арбайлардын, ааламдагы периштелердин, рухтардын, духтардын, Кудайдын тарбия сабагы, жөнөкөй ыкма менен көрсөтүүчү бир багыты, бараткан багытыңды же кемчилигиңди же келечегиңди берүүчү. Мына ар бир адам аалам менен байланышат. Экинчи, көрүнүш көрөт. Барандай адамдар. Кээ бир адам жазат. Барандай адамдар. Кээ бир адам көкүрөгүнө салат. Барандай адамдар. Мына ата жолунда аккуулар багыт чыгарат, бата берет. Барандай адамдар. Бирок мындан дагы ошол бийик байланыш алган Алайда Зүлфия Ибраим кызынын көзүнө 1998-жылы адам ата көрүнүп, анан Кудайдын буйругу менен деп ага айтып, адамзат үчүн дин деген жок, урматтуу улуу журтум. Дин эмес бул. Бул бир секта да эмес, мен сүйлөп аткан. Бул ааламдык илим, ааламдашуу түшүнүктө, ааламдашуу өтөөрдө. Аян катары жаздырып, аян Арыстаналайга өткөндө законго айланып, Арыстанбектин бек аты өчүп, Арыстаналайга өткөнү, алай бош калып, алайга түшкөн энергия Арыстаналайга жайгашып, Арыстаналай дүйнөгө кол салып, Манас кол салгандай, баягы Кудай кол салгандай, жалган дүйнө жоюлуп, ошондон бери кырсыктап, чыныгы дүйнө ачылып атканы бул чындык. Ошентип